Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 5-сентябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк рейтингде 2-нчи орунду ээледи. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк рейтингде 2-нчи орунду ээледи. 62 килограммга чейинки салмак категориясынын жаңыланган рейтингинде дүйнөнүн 2 жолку чемпиону 66.075 упай менен 2-нчи орунга чыкты. Ал эми Балбан Айперимедет кызы 7-нчи орунда болсо, Мерим Жуманазарова 68 килограммга чейин 14-нчи орунда. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Biz жаңы ойынды баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia'нын шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин приздерди туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп-жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк кулланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз эл-карт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнөн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Садыр Жапаров УТРКнын башкы директору Тилебаевке сөгүш берди. Президент Садыр Жапаров 4-сентябрда Улуттук телерадио корпорациясынын башкы директору Болотбек Тилебаевке сөгүш берди. Тийиштүү тескемеге мамлекет башчы кол койду. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта ал мындай жазаны жүктөлгөн эмгек милдеттерин жетиштүү деңгээлде аткарбаганы үчүн алганы жазылган. Тилебаев президенттин жарлыгы менен УТРКнын башчысы болуп ушул жылдын март айында дайындалган. Былтыр май айында Садыр Жапаров Улуттук телерадио берүү корпорациясы жөнүндө мыйзамга кол коюп, коомдук каналдын макамы улуттук болуп өзгөртүлгөн. Былтыр декабрда президент телеканалдын 90 жылдыгына арналган иш-чарада УТРКнын бюджети 397 миллион сомдон 664 миллионго өскөнүн билдирген. УТРКнын карамагында 6 телеканал жана 3 радио, Кыргыз радиосу, 1 радио жана Миң Кыял FM бар. Бүтүн Кыргызстан партиясы Мадумаровдун камалышына байланыштуу кайрылуу жасашты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши Жогорку Кеңештин депутаты партиянын лидери Адахам Мадумаровдун камалышына байланыштуу кайрылуу жолдоду. Кайрылуу Кыргыз элине, Конституциянын кепил катары президентке жана парламент депутаттарына жолдонгон. Анда Бүтүн Кыргызстан партиясы оор күндөрдү баштан кечирип жатканын, соңку 3 жылдан бери партиянын мүчөлөрү коркутууларга, психологиялык басымга, кылмыштык куугунтукка кабылып жатканын белгилеген. Мунун баарынын себеби Кыргызстанда чындыкты айтпаш керек, өзүңдүн пикириң болбош керек жана сындабаш керек деп жазылган анда. Ошондой эле 2-сентябрда партиянын лидери Одоно мыйзам бузуулар менен кармалып камалганы айтылган. Адахам Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп туруп, өз алдынча чечим чыгарууга укугу да, мүмкүнчүлүгү да жок болчу. Болгону мамлекет башчысы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасын аткарган. Протокол Кыргызстандын парламентинде да каралган эмес, демек анын күчү жок жана Кыргызстандын тажик тарап менен сүйлөшүүлөрүнө бул жолтоо болбошу керек. Эки өлкө жумушчу протоколго кол койгондон бери 14 жылдан ашык убакыт өттү. Мадубаровдун каршылаштары Тажикстан менен кезектеги чек ара жаңжалында анын жоопкерчилиги тууралуу маселени маал-маалы менен көтөрүп келишкен.
Анын үстүнө Мадумаров бул маселе боюнча өзүнүн позициясын бир нече жолу түшүндүргөн. Биринчиден, жерди ижарага берүү аны тажик тарапка берүү дегенди билдирбейт. Экинчиден, Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү Баткен-Исфана жолун куруу маселеси мына ушундайча чечилген деп жазылган кайрылууда. Партиянын саясий кеңеши протокол Мадумаровду жана бүтүн Кыргызстан партиясын жок кылуу үчүн жөн гана шылтоо болгонун белгилейт. Мадумаровду милициянын атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери 2-сентябрда кармап кетишкен. Ошол эле сааттарда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Facebook'тагы баракчасына кимдеги мамлекеттин ичине бүлүк салуу аракеттерди жасаса, аларга аяосу болбойт, күч органдарынын жобу андай жарандарга катуу болот деген пост жарыялаган. 2-сентябрдын кечинде 1-май райондук сотунун чечими менен Мадумаровдун бөгөт чарасы аныкталып, ал 24-октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камалган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин 323-беренеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлганын маалымдаган. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22-июнда алган. Анда бийликтен аша чабуу деген берене боюнча айып коюлган. Көзөмөл органынын 1 жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы чыккан парламент бул ирет аны колдоп да берген. Депутаттык гемпирабад маселеси боюнча жоопко тартуу сунушу 22-июнда отурумда колдоо тапкан эмес. Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атоодо. Ал коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын 2008-2009 жылы туура 1 жыл аркалаган. Ошол кызматта турган 2009 жылы Ош Баткен-Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Ал сөз болгон протоколго байланыштуу былтыр 14-январдан бери күбө катары сурала баштаган. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл башында Вечерний Бишкек басмасына курган маегинде 2009 жылы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Ноокенде 15 жаштагы бала октон каза болду. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Ноокен районунун 43 жаштагы тургуну айылдашын мылтык менен атып салганын билдирди. Окуя 26-августка караган түнү Шайдан айылында болгон. 4-сентябрда таратылган расмий маалыматта айтылгандай, шектүү түн жарымда көчөдө отурган өспүрүмдөрдү көздөй мергенчилик мылтыгынан ок аткан. Ок 15 жаштагы балага тийип, ал ооруканада каза болгон. Ноокен райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш ишин козгоду. Шектүү 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Токмокто компьютерди клубда ойноп жаткан өспүрүм көз жумган. Токмокто 17 жаштагы өспүрүм компьютерди клубда ойноп жатканда көз жумду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда 1-сентябрда саат 23:30да 17 жаштагы жаран компьютерди клубда ойноп жаткан өспүрүм эс үчүн жоготуп койгон. Достор аны Чүй райондук ооруканага алып барышкан, бирок ал реанимацияда үзүлгөн. Факт каттоого алынды. Баланын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды деп айтылат маалыматта. Саламаттыкты сактоо министрлиги өспүрүм ооруканага жеткенге чейин эле үзүлгөнүн Спутник агенттигине билдирди. Баланын сөөгү Чүй райондук жалпы дарыгердик практикалык борборуна алып келинген. Окуяны медиктер милицияга кабарлаган, деди министрликтен. Ысык көлдө кара куурай өскөн жерлерди аныктаган дрондор, Каракол шаарында пилотсуз учуучу аппараттар жана инновациялык технологиялар боюнча эксперттердин эл аралык кеңешмеси өткөнүн ИИМдин маалымат кызматынан кабарлашты.
Ал буунун Баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Борбор Азия боюнча аймактык өкүлү Ашита Миттал аталган башкармалыктын программалык кеңсесинин жетекчиси Андрей Селезнёв, Казакстан, Өзбекстан, Орусия, Беларустан келген делегация мүчөлөрү катышты. Ал жерде инновациялык жабдуулардын жана ийимдин кызматтык техникалык жабдууларынын көргөзмөсү болду. Андан сырткары Баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын техникалык жабдуулары берилди. Аталган кызматтын башчысы Уланбек Султанов жаңы техникалар мыйзамсыз иштердин бетин ачууга жакшы жардамчы болоорун белгилеген. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө пилотсуз учуучу аппараттарды колдонуу, тоолуу аймактарда жапайы кара куурайдын өсүшүнө ыкчам чара көрүүгө, байкоо жүргүзүүгө жана тийиштүү чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет деген ал. Бишкекте кара кеченин көмүрүн жагууга чектөө кирди. Бишкекте кара кеченин көмүрүн колдонууга чектөө киргизилди. Бул тууралуу Спутник агенттигине Кыргыз көмүр ишканасы билдирди. Учурда базарларда негизинен Казакстандын көмүрү сатылууда. Чечим ыш менен күрөшүү үчүн кабыл алынды. Кара кечедеги көмүрдүн зыяндуулугу жогору деп эсептелинет. Бийлик кара кеченин көмүрүн колдонууга тыюу салуу менен Борбор калаадагы экологиялык абалды жакшыртса болот деп ниет кылышууда. Буга чейин Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров кара кеченин көмүрүн колдонууга чектөө киргизүү боюнча маселе дээрлик чечилип калганын айткан. Салык кызматы лотереянын 46 жеңүүчүсүн таппай жатат. Салык кызматы чек талап кылып байге утуал лотереясынын 46 жеңүүчүсүн таппай жатышат. Лотерея ойнотулганына 2 айдан ашты. Салык кызматы утушка ээ болгон 46 адамдын телефондору өчүк же туура эмес көрсөтүлгөнүн билдирди. Алар iPhone 14, смартфон жана ноутбук утушкан. Тизме салык кызматынын сайтына жарыяланды. Декабрдын соңунда лотереянын 2-чи этабы өтөт. Анда Бишкектен 10 батир, 11 электромобиль, чет өлкөгө 4 жолдомо, 100дөн ашык смартфон, 158 ноутбук жана башка байгелер ойнотулмакчы. Көкбөрү бейбаштыкка шектелген 65 жаран милицияга жеткирилип 5 кармалды. 31 август күнү Ош облусунун Төлөй Канат майданында Көкбөрү оюнунда коомдук тартипти бузган жана жалпыга бирдей жүрүм-турум ченемдерин атайлап бузуп, бейбаштык жасаган 65 жаран милицияга жеткирилген. Бул тууралуу Ош милициясынан билдиришти. Анын ичинен 54 жаранга укук бузуулар жана анын ичинен 54 жаранга укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126-берене майда бейбаштык менен протоколдор түзүлдү. Ал эми 9 жаранга кылмыш жаза кодексинин 280-беренеге бейбаштык менен кылмыш козголуп, камакка алынды. Ал эми 5 жарандын баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка калтырылды. 2 жаран сурак берүүдө. Азыркы учурда тергөө оперативдик тактоо иштери улантылууда.